Арбаңыздар, урматтуу YouTube колдонуучулары, мен жакында эле $2000 айлык акы тууралуу маалымат угуп калдым. Сомго которгондо 160 000 сомдун тегереги болот экен. Бул салыштырмалуу биз үчүн аябай эле жакшы, ошондуктан бул маалыматты сиздер менен бөлүшүүнү туура көрдүм. Гимназияда бирге окуган классташым Тажимаматов Султан көп жылдан бери Кореяда иштеп жүрөт. Бир топ суроолорду берип, жооп алганга аракет кылдым. Анда Султандын берген жоопторун сиздерге сунуштайын. Кореяга баргысы келген, иштегиси келгендер үчүн керектүү маалымат болот деп ишенем. Султан Тажимаматов, үй бүлөдө 3 тууганмын. Кара Суу районунун Кайрагаш деген айылынан болом. Кореяга 2016-жылы сентябрь айында келгем. 2015-жылы корей тилин атайын курстардан окуп, экзамен тапшыргам. 4 ай дегенде үйрөнүп, тесттен өтө алчудай даражага жеттим. Корей тилинде грамматикасы аябай жеңил, бирок сөз жаттоо мен үчүн бир аз кыйындыкка турду. Бул жакка келгендердин көпчүлүгү 90% завод, фабрикаларда иштешет. Айлык маяна орто эсеп менен $2000, андан да жогору айлык алгандар бар. Кыргыз эли менен Корей элинин окшоштуктарын көп деле байкабадым. Тышкы келбетибиз гана кээ бирлерибиз окшошуп калбасак, эки башка эл. Маданияты, цивилизациясы таң калуу керек, булардыкы кыйла жогору. Корей эли убакытка жана убадага өтө бекем болушат. Кечиккен адамды жана күткөндү жактырышпайт. Келишилген, сүйлөшүлгөн убакыттан керек десе 5-10 минута эрте келишет. Аябай түз мамиле калган чынчыл калк. Нанды дээрлик жешпейт, нан ордуна күрүч жейт. Анан Корея жарым арал болгондуктан деңиз азык заттарын көп жешет. Мүнөзү жумшак, күлүп сүйлөшөт, өтө кичпейил калк болушат. Сыйынуусу болсо, Кореяда христиандар жана Буддага сыйынгандар көп, кудайы жок атеисттер деле көп. Бул жакта ислам өзү жок, бирок мусулман адамга тиешелүү керек болгон жакшы сапаттардын бардыгы бар. Жумушта чогуу иштеген, дос катары болуп калган корейлер да бар. Кореяга келгенде алгач эле аба ырайына бир аз көнүп кетүү кыйын болду. Себеби жайында өтө ысык, анан абасы аябай нымдуу болот. Тамак ашында бир аз кыйынчылык болду, ачуу тамакка көнүү оор турду. Адал тамак издеп табуу дагы бул жакта өтө кыйын. Кореяга келип иштейм дегендерге берчү кеңешим: корей тилин жакшы өздөштүрүп алыш керек, анан убакытка, убадага так бекем болуш керек. Корейлер мигранттарга жакшы эле сылык мамиле кылышат. Анан бул нерсе адамдын өзүнө да байланыштуу. Мигранттарды өздөрүндөй көрүшпөйт, бир аз төмөнүрөөк даражада карашат, бирок муну сездирбегенге аракет кылышат. Квартира көп жерлерде бекер, акысыз, завод, фабрикалар өздөрүнүн жумушчуларын өздөрү камсыздайт. Квартира, тамак аш, коммуналдык услугаларын баарын өздөрү төлөшөт. Талааларында күрүч, бир гана күрүч эмес, картошка, пияз, капуста, калемпир, айтор эгиндин бүт түрүн эгишет. Теплицалары дагы өтө көп. Дарбыз коондон бери эгишет. Күрүчтү болсо гектарлап эгишет, анткени ал нан катары жейилет. 1 килограмм күрүч орточо эсеп менен $2,5. Сорттору бар, сортуна карап кымбат, арзан болот. Кореянын кооз жерлери өтө эле көп. Дем алуу күндөрү айланып кыдырып чыгып турабыз. Кооз жери деп бир жерин айта албайм. Корейлер өздөрү да саякаттап кыдырып жүргөндү жактырышат. Корейлер англис тилин үйрөнүүгө кызыгышат. Бул жакта корейче жакшы билбесең деле англисче билсең жетишет, көчөдө калбайсың.